апакеси мен оготуп койгуна мен ага чай даярдап. Дилшат 11 жашта. Ал Баткен районунун Кызылбел айылында жашайт. 6 класска көчтү. Дилшат үй бүлөнүн кенжеси. Абсамат Масалиев атындагы орто мектебинин 6 Б классынын окуучусумун. Кийин мен өзүм Тажикстандан Кыргызстанга көчүп чыкканмын. Кийин азыр ушул Кыргызстанда өзүмдүн үйүмдө жашагандай эле жашап жүрөм. Мектепте анчалыгам эмес, бирок сабактардан эң көп 5-4 бар, бул ушул орусча эле. Калгандарга анчалыгам баа эле албаймын. Сабактан бир ошо орус тилиге эле кызыгам, калгандарга анчайым көңүл бурбайм. Себеби башка сабактардан мен анчалыгам көңүл койбоймун, анан ошого көңүл бургум келбейт дагы отурер. Каарманыбыз мигранттын үй бүлөсүнөн. Каражаттын айынан жумуштап Орусияга кеткен миңдеген ата-энелердин балдары сыяктуу эле Дилшатта жол карап, ата-эне мээримине тойбой турган чагы. Атам бирок Москвага кеткен. 13-чү канчанчы числолордо кеткен эле, азыр тагы эсимде калаптыр. Ооба, жаштык кезимде дагы барып келген эле, кийин барбай жүрүп, ошол күнү бир жолу кетти, анан азыр ошо Москвада эле жүрөт азыр. Бул жакта мен жана менин абам үчөөбүз эле жашайбыз. Үйдө бизди энем эле карайт. Ооба, ошо атам келсе, атамды кыйнай берем да, мен айлантырып келиң деп. Атам эртеге же эртеден кийин дей берет. Эгер ага барбай койсо мен жиним келет да. Сиз дагы такылайм десем, майли дагы барып коет. Ошо Исфара же башка жактарга барам десем, жок, кийин барасың дейт. Ошо Исфарага эле барам же Баткенге чыгам, башка маалда үйдө эле болом. Дилшат бийлегенди, ырдаганды жакшы көрөт. Мектепте да түрдүү маданий иш-чараларга катышып жүрөт. Ал үйүндө кээде кошуна балдарды чогулта калып, ырдап бийлеп, атасына болгон сагынычын таратып алат. Ардикелер кыялыңга келет, о болом дейт. Бир күн туруп о болгум келет дейт. Деймин, башым айланып калганда, такыр билбейм, азыр эмне болушумду дагы өзүм дагы. Мен жылдыз болгум келип атат да. Актер жылдыздарга ham катышкым келет, ошоначаларга дагы ойногум келет өзүм. Ат жөнүндө же мекен жөнүндө кинолорго катышкым келет да. Мен бир Джеки Чанга окшогум келет. Ошол мен бийлеримди айтат, ошо бийлеримден мен музыка табып ошого бийле берем. Мен бул көбүнчө Атайга кызыгамын өзүм дагы. Ооба, ошого дагы кызыгам. Концерттерде ошолорго бийлеймин. Биздин каарман кичинекей Дилшат атасы жок мезгилде апасына үй тиричилигинде жардам берип турат. Ой, үйдө иштер, жумуштар көп болот. Жардам бер десе, жардам берип каламын. Кээ бир маалда ойноп келериң десем, бар ойноп келер дейт. Үйгө келгенден кийин дагы жумуштардан болсун кылып кой дейт, кыламын. Кийин кечке чейин ошентип отурам. Суу ташы дейт, тобу жумуштары апке дейт, же магазинге барам, бу апке, о апке дейт. Мен күн ыстыкта кыйналып барам. Кээ бир маалда атам экөөбүз сүйлөшүп турабыз, же атам менен шахмат ойноп калабыз, же шашка ойноп калабыз. Баткен облусунан расмий маалыматты 30 миңден ашуун жаран сырткы миграцияда жүрөт. Бирок талдоочулар бул сан бир топ эсе жогору экенин айтып жүрүшөт. 13 миңдей мигрант бала бакырасын убактылуу жакын тууган туушкандарына таштап кеткен. Балдарды камкордукка аргасыздан алып, олтургандардын айтымында жакының болсо да бирөөнүн баласын тарбиялоо кыйын, жоопкерчилиги оор. Мен өзүмдүн эжем Айжигетова Тазагүлдүн 2 баласын карайм. Алар кичинекей кезинен бери эле ушу менин колумда тарбияланат. Алар өздөрү күйөөсү Россия жергесинде иштеп жүрүшөт. Аларды мен 3 жылдан бери тарбиялайм. 3 жылдан бери ошол сентябрдан таштап кетишет менин колуман. Каникулда бир айга келип кетишет. Аларды тарбиялоодо мындай өзгөчө кесип керек да. Өзүмдүн балдарыма канчалык катуу сүйлөсөм дагы аларга мындай башкача мамиле жасаймын. Балдарды тарбиялоодо өтө мага кыйын да.
экөөнү айрыкча өзгөчө сүйлөймүн. Жөнөкөй гана сөздү айтып койсом дагы алар башка жакты карап таарынып калат. Өзүмдүн балдарыма сүйлөгөндөн караганда аларга мындай жумшагыраак сүйлөп кетем. Алар күнүгө звонок кылышат, телефондон видео звонок менен сүйлөшкөндө мындай ата-энелерине мындай башкача да мени же урушкандыгымды айта алышпайт, же болбосо кандай десем, сылык эле сүйлөп коюшат. Анан көбүнчө кичинекей баласы ата-энеси менен сүйлөшкөндө да качат да. Бүгүнкү күндө мен мугалим болуп иштегендиктен өтө кыйын да. Баягы ата-энеси таштап кеткен балдар, Россияга кеткен балдар өзгөчө мындай педагогикалык мындай жол менен тарбиялоого мындай ушундай адамдар керек да өзүнчө. Аларды карап турсаң, ата-энеси бар балдарга караганда ошол миграциядагы балдардын мындай тарбиясы дагы өтө башкача. Чоң эне чоң аталарын, тайне таяталарына колунда калат дагы, аларга мындай баш ийишпейт. Өтө мугалимге дагы мектепке келгенде эч кандай баш бербейт да. Аларга өзгөчө бир колдонмо керек. Мен ал эки балага өтө өзгөчө мамиле жасайм да. Каалаган нерсеңерди айткыла, мисалы балмуздак жегиңер келет, же болбосо башка кийим кийгиңер келет, мага айткыла десем эч качан айтышпайт да, сөзсүз ата-энесине айтат. Анан өзүмдүн балдарым чуркап келип эле бирөөдөн жаңы кийим көргөн болсо дагы келип, апа мага мунун сөзсүз алып бересиз дейт да. Алар андай сөздөрдү айтышпайт. Ата-энесинен убактылуу алыста калып, туугандардын колунда жүргөн балдардын сабакка кызыгуусу да начарлап, мектептеги жүрүм туруму бузулат. Анткени ата-энесиндей балага эч ким тарбия бере албайт. Эми азыркы учурда айылдарда өтө эле мигранттардын балдары өтө көп бизде. Ошо баарын каттоого алып, биз алар менен тез профилактикалык иштерди алып жүргүзүп турабыз. Чогулуштарга чакырып, алардын үй шарты менен тааныштырабыз. Көбүнчө бизде мигранттар чоң ата, чоң эне, тайне тайталарга таштаган, андан алыс адамдарга таштагандар жокко эсе биздин айылда. Анан алар менен көбүнчө биз түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндө эми аларда ушундай проблема болот. Өзүбүздүн эле балдарыбыз да буларды биз түртөп элек деп эле мындай жооп берип, же бир үй шарты менен тааныштыргандан качышат көбүнчө. Эми өзүбүздүн балдарыбыз биз буларды кантип зордук зомбулукка учуратат элек деп. Ошого карабастан биз ошол кыйынчылыктарга карабастан мүмкүн болушунча аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнгө аракет кылабыз. Анан чогулуштарга чакырсак келишет. Негизинен чогулуштарга келишет, бирок али балдарда баары бир куса болуу эмеси дайыма сезилип турат да балдарда. Анан алардын куса болгондон кийин балдардын баягы билимге болгон эмеси дагы кичине сустая түшөт экен. Биз ошол балдар менен дагы жекече сүйлөшүп, мүмкүн ар түрдүү иш-чараларды өткөрүп, тыгыз иш алып барып турабыз. Анан эми менин эмем ошол миграцияга кетсе дагы экөө эмес, жок дегенде бирөө калса балдарга бир топ жакшы эме болот эле да. Алардын тарбиясыга, билим алуусуга, өсүп өнүгүүсүдө ата-эненин баары бир ролу өтө чоң деп ойлойм. Ата-энеси миграцияда жүргөн балдар негизинен чоң ата, чоң эненин колунда калат. Алардын арасынан өспүрүм курактагылар көзөмөл начар болгондуктан кылмышка аралашып кеткен учурлар да көп болууда. Мигранттардын балдары бизде бүгүнкү күндө кандай түйшүктөрдү жаратып атат? Ата-энеси мигранттар балдарыны кароосуз калтырып, ар жакка таштап кетип атышат. Тайне тайталарыга, ата-энелерине ошо ата-энелер таштап кетип атышат. Ошол эле мезгилде ошо убактылуу көзөмөлгө алган адам өзүнүн баласындай жеткиликтүү тарбияланып бербегендиги үчүн көптөгөн бейбаштык беренелери, акыл эсти мас кылуучу заттарды колдонгон өспүрүмдөр, учетто негизги турган өспүрүмдөр негизинен бизде ушулар. Ошо негизинен жаш деле өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясы ошо ата-энеси миграцияга кеткен, ички жана сырткы миграцияга кеткен балдардын коомдук коопсуздугун сактоо жана алардын кылмыштуулугунун алдын алуу боюнча 2019-жылдын январь-февраль айларында Баткен областтык администрациясы, райондук администрациясы менен биргеликте ошо үймө үй кыдырууларды
жыйынтыктап балдарды ошо ата энеси миграцияга кеткен балдардын бүгүнкү күндөгү абалын такташтыруу боюнча рейдтер өткөрүлдү, иш-чаралар өткөрүлдү. Ошо иш-чаралардын негизинде тактап алганыбызда 2872 өспүрүмдүн ата энеси Баткен району аймагында бүгүнкү күндө миграцияда болуп чыкты да. Биздин ошо ИДНдер менен совместно аткарылган иштердин жыйынтыгында, бирок райондук деңгээлде алганда 5000ден ашык ата энеси миграцияга кеткен өспүрүмдөр такталган. Ошо миграцияга кеткендердин негизги неме кылгандардын себеби бизде түйшүк жаратканда түнкү рейдтерде балдар көпчүлүгү аныкталып атат. Ошол эле мезгилде ошо аныкталган учурда ошо түнкү рейдтерде аныкталып, бебаштык беренелер, ар түрдүү нерселер менен аныкталганда ошо балдарга чара колдонулда ата энеси жок болуп калып атат. Ошо ата энеси баланы көзөмөлгө албагандыгы үчүн бизде Кыргыз Республикасынын административдик жаза бузуулар кодексинде 61 берене каралган. Ата эне баланы тарбиялоодо өз милдетин аткарбаса деген. Ошол беренелер боюнча чараларды көрүүдө ошо ата эне жок болуп калып атат да. Ошол мезгилдечи ошо негизинен эле алганда көптөгөн түйшүктөрдү жаратат. Например, мисалга алганда ошо мушташуулар бүгүнкү күндө балдар эле эмес, кыздардын арасында деле мушташуулар чыгып атат, бебаштык беренелери чыгып атат. Ошол эле учурда ошо ата энеси экөө тең таштап миграцияга кетип калып, ошо тайны тайтасына апарып таштаган кыздардан чыгып атат. Бүгүнкү күндө бизде азыр тергөө амалдары жүрүп атат. Ошо эмелер боюнча бебаштык беренеси катталды жакынкы эле күндөрдө кыздар боюнча, мушташкан кыздар боюнча. Ата энеси миграцияда жүргөн балдардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргогон уюмдар жок. Мындан улам ата энеси бар туруп, бирок аргасыздан башка бирөөнүн колунда чоңоюп жаткан келечек муундун тагдыры кейиштүү болушу мүмкүн. Андыктан бул маселени чечүүдө мамлекет кызыктар болушу керек дешет серепчилер. Эң негизгиси азыр билесиздер, миграцияга ата энеси кетип атканда балдар калып атат, балдардын маселелери болуп атат. Көпчүлүк ата энелер кетип атканда камкорчу жана көзөмөлчү шайлабай, дайындабай кетип атат. Ошондон улам көп маселелер чыгып атат. Ошол эле мамлекет тарабынан кепилденген кызматтарды балдар ала албай атат. Мисалы, жөлөк пул ала турган болсо, ата энеси кетип калды, жөлөк пул ала албай атышат да. Эң негизгиси мынакей 2018-жылы аппарат омбудсмени изилдөө жүргүзгөн экен мигранттардын балдардын абалы боюнчачы. Анан ошолор өзүнүн сунуш беришкен өкмөткө мигранттын баласы деген ким дегенге аныктама берилиш керек да. Биздин мыйзамдарда андай аныктама жок экен. Демек эң негизгиси кодекске ошол нерселер кириш керек. Андан сырткары кодекске ата эненин жоопкерчилиги дагы кириш керек. Биздин ата энелердин чынын айтып атканда алардын кызыктырып аткан муктаж кылган маселе бул экономикалык жагы болуп атат, семейный үй бүлөлүк бюджетти көбөйтүү боюнча, балдарды багуу боюнча. Бирок жоопкерчилик маселеси, балдарды кошунасына, досторуна, бир туугандарына таштап койгон маселелер болуп атат да. Ошо кодекске балдардын укугун коргой турган механизмдерди, именно мигранттын балдарын коргой турган механизмдер кириш керек да. Мигранттын балдарынын укуктары мындай турсун, мигранттар менен иштешкен органдын өзү Баткенде жок. Мигранттардын балдары тууралуу айтсак, алардын конституцияда жазылган укуктары бузулуп жатканы менен тиешелүү мекеме уюмдардын өкүлдөрү аларга көз жумуп коюуга аргасыз. Анткени ата эне аргасыздан баланы таштап кетип жатканы жана камкордукка алган адамда аргасыздан баланы карап калганы аймактагы жумушсуздуктан келип чыгууда. Жети областын эң көйгөйлүү болгон Баткен областында бул мигранттардын балдарынын өсүүсү, негизи эле миграция көбөйүү учурунда бул туш келип отурабыз азыр ушул мезгилде. Ошондуктан мигранттын балдары көбөйдү. Себеби бул Баткен областындагы турмуш шарты оор болгондуктан ата эне миграцияга чыгууга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат да. Мындай айтканда, турмуш шарты оор болгондуктан акчанын жетишсиздигинин айынан ошол миграцияга чыгып, акча таап, балдарыны окутуунун башка нерселер сыяктуу эле ошо балдарын багууда только миграциядан гана чыгып акча тапканга муктаж болуп атат. Көбүнчө ата энелер. Ошондуктан мигранттардын балдарын биякта
чоң ата чоң энелери, тайта тайнелери таштап кетип атышат. Бирок жазуу жүзүндө сот аркылуу камкорчу көзөмөлчү деген кагазы жок, мыйзамсыз таштап кетишип атат, ооз эки түрүндө. Ошондуктан мигранттын балдары бул жакта ата энесинин мээримине көзөмөлүнөн алыс болгондуктан ошол ооз эки түрүндө алып калган ата энелердин балдарына көңүл кош мамиле жасайт деп эсептеймин. Себеби өзүнүн баласы эмес биринчиден, экинчиден булга тарбияны жетиштүү бере албайт. Менин оюмча мамлекеттик уюмдар жок болуш керек. Бирок менин айтарым, айыл өкмөт, айыл башчы дегендер бар. Көп кеткен немелер миграцияга чыккандар айылдардан болуп эсептелет да. Ошон үчүн айыл өкмөт айылдын участковый милиция идеендери менен чогуу биргеликте кичине иш-чараларды өткөрүп, ата энелерге миграция жөнүндө, мигранттын балдары жөнүндө камкорчу көзөмөлчүнү дайындап, кантип кетүү жолдоруну үйрөтсө, ошондо зордук зомбулукка кагылган мигранттардын балдары азаят деген үмүттөбүз. Миграцияга байланыштуу бул көйгөйдү чечүү максатында Баткен облусундагы бейөкмөт уюмдар эл аралык уюмдардын каржылоосу менен Лейлек жана Баткен райондорунда ата энеси тарабынан каралбай калган балдардын укуктары жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоого көмөктөшүү долбоорун жүзөгө ашырууда. Миграцияга байланыштуу бул көйгөйдү чечүү максатында Баткен облусундагы бейөкмөт уюмдар эл аралык уюмдардын каржылоосу менен Лейлек жана Баткен райондорунда ата энеси тарабынан каралбай калган балдардын укуктары жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоого көмөктөшүү долбоорун жүзөгө ашырууда. Долбоордун алкагында үй бүлө жана балдарды коргоо башкармалыгынын кызматкерлери, акысыз юридикалык кеңеш берүү борборунун өкүлдөрү, укук коргоочулар менен соц педагогдор жана соц кызматкерлер тиешелүү адистерге миграцияда жүргөндөрдүн балдарынын укуктары, расмий камкордукка алуу жол-жоболору, эрежелери жана талаптар, калк арасында балдардын укуктары жана мыйзамдык кызыкчылыктарын коргоо боюнча бир топ иш-чараларды жүзөгө ашыруу аракетин көрүп жатышат. Азыркы учурда ушул май айынан тартып декабрь айына 2019 жылдын декабрь айына чейин активист коомдук бирикмеси Даан Азат коомдук фонду менен биргеликте Баткен областындагы Баткен жана Лейлек райондорунда мигранттардын балдарынын мыйзамдуу кызыкчылыктарын жана укуктарын коргоого көмөктөшүү аттуу долбоорду ишке ашырып жатабыз биргеликте. Бул долбоор USAID-тин биргелешип башкаруу программасынын алкагында жана East West Management институтунун жетектөөсүндө ишке ашырылып жатат. Бул долбоордун негизги максаты ушул кароосуз ата энесинин кароосуз калган балдардын мыйзамдык укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо. Бул долбоор боюнча биз көптөгөн мамлекеттик жана муниципалдык кызматтар менен биргеликте иштешип жатабыз. Мисалы үй бүлө жана балдарды колдоо бөлүмдөрү, айыл өкмөттөрүндөгү соц адистер менен жана соц педагогдор менен биргеликте ушундай балдардын тизмелерини түзүп, алар кимдин кароосунда калган, атасы дагы энеси миграцияда жүргөн учурда алар кимдин камкордугунда бул жерде жүрүшөт. Ошондой маалыматтарды топтоо жана ошол балдар менен биргеликте иш жүргүзүү. Республика боюнча сыртта миграцияда жүргөндөрдүн саны Баткен облусунда эң көп. Бирок аймакта миграция менен иштеген бир да мамлекеттик уюм жок. Андыктан бул жаатта эл аралык жана өкмөттүк эмес уюмдардын демилгелерин жергиликтүү мамлекеттик уюмдарда дароо колдоого алып, бул багытта иштин жакшы жолго коюлуусуна кызыктар экенин белгилешет.